Инстаграмдагы реклама деген аябай чоң жоопкерчилик. Реклама өткөндө көп реклама кылсаң активин түшүп кетет. Анан реклама берсе, аны биз 3-4 киши баарын көз жүгүртүп карайбыз. Бизге аудиториясы жаман келбейби, бизге туура келеби деген сыяктуу. Мүмкүн болушунча баарыбыз өскөнгө аракет кылабыз го. Чоң реклама болсун дейбиз. Эмнеге биз күндө контент тартабыз, күндө сторис жүктөйбүз, подписчигибиз өссүн, өсөлү, көбүрөөк иштейли деп кылабыз го. Анан туугандарың чыгат да, мен аларга айтам, силердин жеке брендиңер болсо, мен сөзсүз колдоп берем. Тууганыңды кантип колдобойсуң? Мен эжекемдики, мен байкемдики, келиңиздер минтип коебуз. Анан өзү башка чоң компаниянын бир жумушчусу болуп иштейт да, анан компанияны реклама кыл дейт. Ал деген чоң нерсе, канча убакыт иштешет? Аны биз целый сүйлөшүп чыгыш керек да, кандай жол болор? Анан сиздин компанияда шефиңиз байланышсын, биз бүт нерселерибизди прайс жиберип көрөлү деп сүйлөшсөң, анан мен сага чалып бердим эле, мен сени колдочумун. Неге ушинтесиң? Мисалы, сиз мага эмнеге катталдыңыз? Нурайымдын жашоосун көрөйүн, жаңырларын, эмне жаңылыктарын, үй бүлөсүн көрөйүн депчи. Анан сиз чыксаңыз эле, кирсеңиз эле тууганымдын мунусун көрүп койгула, анан буга катталып койгула десем, силерге жакпайт да. Ушундай рекламалар болот, аябай сыймыктанасың ошолорду реклама кылып атканыңа, мисалы, амбассадор болгонуңа. Кээ бир рекламалар бар, сиз мүмкүн ошону чындап эле издеп аткан болсоңуз, менин жардамым тийген. Анан кээде туруп эле анан өзүнүн компаниясында шефине жакшы көрүнөм деп, азыр мен тууганыма айтам, коет деген болбойт да. Мындай силер деле ырчы катары, көп подписчиги бар адам катары, блогер катары көрүп коюңуздар да. Мурункудай Нурайым комузда үйдө туруп ырдаган катары эмес. Нурайым, мен тууган күнүмдү куттуктап, монтип ырдап кетирип кой, мен группага чыгарып коеюн. Мен тууган күнүм менен интернетиңе бөлүшүп чыгарып кой, болбойт да. Бири-бирибизди түшүнүшөлүчү. Мындай силерде эч нерсе деп айткан жокмун го. Машина чыгармай кечке машина алып келип чаштырып эле, чаштырып жолуктарын алып кетели. Мен чачагы чачсам келбей койдуңар го. Чачылган эме. Мен Сеники машинада. бергиле.